Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Qutman kechingizlar menen. Жумагүл кандайсың? Майжамал эже, жакшы рахмат. Бриллиант статусунда бул эжебизден көптөгөн кеңештерин алып, өзүңүздөргө жакшы бир мотивация алсаңыздар болот. Айжамал эже, бир аз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Көпчүлүк мен жакшы эле көрүнүп жатамбы, же? Ооба. Же караңгы болот абы? Жакшы эле? Бир аз. Бир аз, Ооба. Менчи өзүмдү тааныштырып кетейин, Менин атым Айжамал. Сүрдөп атам бир аз. Ошентсе да мени колдоп коесуздар, Жакта кишилер көбөйдү, Жумагүл көбөйдү. Ооба, 22-23 болуп турбуз. Баштай бериңиз, ошо өзүбүз жөнүндө тааныштырып турабыз. Атым Айжамал, 3 баланын энесимин, үй бүлөлүүмүн. Кесибим боюнча экономистмин. Банковское дело отделениянын бүткөнмүн. БИМде бүткөм, Оштон окуп бүткөнмүн. Кичинекейимден эле активист болчумун өзүм. Жакшы окуп, аракет кылып дегендей. Анан ошол бизнес кылып жүргөнмүн. Мамлекеттик жумушта, банкта бир аз опытым бар, а так в основном бизнес кылып жүргөнмүн. Буга чейин ошо акыркы жылдары төрөп үйдө отуруп, балам менен отуруп, анан кийин ушу Атомийге келип калдым да. Бекер отуруп, эмне кылсам экен, эмне жумуш кылсам экен деп отуруп, Атомийге келип калдым. Өзүңүздүн жетишкендиктериңиз тууралуу айтып кетсеңиз, ушул Атомий компаниясына кантип келип калдыңыз, кандай жетишкендиктерге жеттиңиз, ийгиликтериңиз боюнча бөлүшүп кетсеңиз, биздин жаңы кошулган партнерлорубузга бул сонун мотивация, кеңеш болот деп ойлойм. Өзүмдүн жетишкендиктерим жана ушул Атомийге кантип келип калдым. Атомийге мен интернет аркылуу реклама боюнча келип калганмын. Ошол үйдө бир күнү Инстаграмга отуруп эле ушундай бир рекламага туш болуп, мне интересно деп эле жана вопрос эмес жөнөтөт го, жанагы ссылка мененчи, ошондой болуп эле неме болуп калгам да, кирип калгам. Анан ошо эмне бул кандай деп сурап баштаганда, корейский товарлар, корейская компания, анан корейский товарлар эмнеге болбосун, базардардан, магазиндерден Кореянын товарларын алабыз да. Кандай товарлар экен деп башында эле кызыгып, өзүмө заказ кылып, сразу эле заказ кылдым да. Анан кийин мен биринчи айттым, Кыргызстанда барбы, Кыргызстанда бир лидерлер барбы, же болбосо вообще Кыргызстанда бул компания иштейби деп вообще биринчи эле болгондо ушундай суроолорду бергенмин. Кыргызстанда азырынча ачыла элек, сиз эмеден через Алматы заказ кыласыз заказдарыңызды. Азыр компания Россияда, анан Казакстанда ачылды деп ошенткен да. Былтыр как раз ошо күз айлары болчу. Сентябрда жазылганмын, примерно. Ошо сентябрдын баштарында, августтун аяктарында ушундай күздө болчу. Анан ошол сразу эле заказ кетирдим. Мен биринчи сразу качан октябрда заказ кетирдим. Мен заказымды ноябрдын жарымында алдым да. 1,5 айда дегенде заказым келген. Акыркы учурларда бул заказ келеби же келбейби деп сомневаться этип баштагам тоже башындачы. Заказым келди, бир коробка болуп келди. Себеби дегенде коркпой эле көп эле суммада заказ кылып алып турмун да. Ар бир товардан магазинге киргенде баягы жанагы эме сыяктуучу шопоголиктер бар го, көзүңө көрүнгөндө ала берип, чекин окуп алып эле. Ал деле керек, шампунь деле, паста деле деп
алып чынында эле жакшы сум болуп калыптыр. Кстати, дагы бир нерсе айтайын, буну кантип заказ кылат десем, неме дейт да, онлайн карточкаңыз аркылуу, международный карточка менен дейт да. Мен баягы уялып, каякта болосуң сен, каяктансың десем, мен Астанадамын дейт, спонсорум Астанадан экен да. Анан бир ушу казакка уят болбойн дедим да. Анан кандай карточка эле десем, болор виза, мастер десе, өзүм виза, мастер картаны чындыгында түшүнбөйт элем. Анан кийин ал виза, мастер дегенди жаттап калдым дагы, эртеси күнү банктарга барып, ушундай карта барбы деп сурап, картаны ачканмын да, ошо эсимде, жанымда Демирбанк бар, эки остановка ары жакта. Атайын барып, баламды коляскага сыдырып алып барып, атайын карточка ачып келгем да, ошо Атомиге депчи. Уят болбойн деп, да анан кийин кандай ушта интернеттен покупка кылса болобу десем, болот деп ошенткен да. Анан сразу интернетке кошкула деп, жакшы ошол учурда эмнегедир 2-3 күндө эле ачылып берет да, карточканычы. Ошо мен 2 күндө, 3 күндө эле алгам картанычы. И сразу заказ кылдым да. Ошо кандай кылып заказ кылам, монда деп үйрөтүп турду. Анан кийин заказ кылдым августтун ортолорунда. Анан мен чындыгында кызыгып баштадым бул компаниягачы. Аябай кызыгып, чындыгында бул Кыргызстанга келе элек болсо депчи. Товарларды алып колдонгон эле мага товар аябай жакты да. Бүт товарлардын баары жакты. Себеби дегенде мен башында продажа менен иштеген жокмун. Бүт баарын өзүм колдондум да биринчичи. Бардыгын ачып коюп алдым. Шампуньду деле, кремдерин, жана 4 этапканы, анда фейм набордун ордуна жана скин-кейр набор болчу 6 этаптуу билесиңерби? Эгер башында кылып болсо билишет көп эле. BB крем мененчи. Ошону ачып алганмын, бүт баарын иштетип колдонуп отуруп. Анан мен өзүм соода жаатында жүргөмүн да, буга чейин да соода жаатында жүргөмүн. Анан айттым, значит, бул товар мага жакты. Бул товарга спрос болот дедим да. Бул товар көпчүлүк аялдарга, вообще аялдарга эмес, бүт баарына жагат. Бул спросто болот деп кызыгып баштадым, элестетсеңиз. Себеби дегенде мага эле эмес, кошуналарыма анча-мынча товарларды көрсөтсөм, алар да бирден экиден алып, аларга да жакты да. Ишенесиздерби? Жолдошума жакты, балдарыма жакты, апам экен депчи. Менин кыздарым азыр башка зубный паста алып келип койсом, вообще колдонбойт. Только Атоминин продукциясын, зубный пастасын колдонот да. Анан кийин жана киртейден чоң коюп койсом да, анча колдонбочу башындачы. Нам детское принеси депчи, баягы кичинекей бар го, 350 рубльдук, ичинде 4 бар. Ошонун кичинекейин колдонушчу да, атайын детский деп. Азыр эми кичине үйрөнүп калды, экөөнүн ичи бирдей эле экен, мама даамы бирдей эле экен депчи. Бизнесин баштадым. Анан кийинчи ийгиликке айтып атасың, кандай кылып ийгилик жараттыңыз, кантип баштадыңыз эле депчи. Башында мен аябай кызыгып баштаганда семинарлар болчу да. Вообще мен билбейт элем, бирок менин спонсорум мындай семинар бар экен, мына структура семинар өткөзүп атыптыр. Бул биздин команда эмес, бирок ушундай болуп атыптыр десе, мени бар деп айтчу эмес, бирок мен өзүм эле барып алчумун да аякачы. Баламды эптеп караган бирөөнү таап, эптеп, анда балам 1 жашар болчу. 1 жаш 2 ай ушундай 1 жаш болчу да. Эптеп баламды каратып, анан кийин семинарга барып, ошол жерден көп информация алып, мындай семинарларга барган сайын, анан бул мындай аябай кызыгуум арта берди да. Анан кийин көп акыркы мисалы ошол ноябрда мен продукцияларды алып колдонуп баштагандан кийин эле бир ноябрдын канчаларында билбейм, ошо 10-дорундабы, 20-ларындабы ошо компаниянын руководительдери келген Россиядан, азыркы Антон Ламбрянов. Анан ошолор семинар өткөзгөн. Бизде Бишкекте Достук деген ресторан бар. То есть гостиница, ошол жакта Империал деген атайын ресторан, анан ушундай встреча уюштура турган конференция залдар бар да, ошол жакта атайын встреча уюштурушту. Анан ошол жака барганда ушундай компания ушул ноябрь ичи ачылат, буйруса офис ачсаңар болот. Мындай офис ачуу үчүн мындай кылышыңар керек, спецагент болушуңар керек деп ушундай бир нерселерди айтканда, мен жакшы түшүнбөсөм дагы
ушул офис ачкым келип, мен офис ачам деп чечим кабыл алдым да, ишенесиздерби? Ушул офисти мен ачам дедим да. Ошондо мен ойлоп турмун, мага окшогон жаңы эле адамдар бар депчи. Көрсө мага чейин иштеп жүргөн 1 жыл мурда, 2 жыл мурда иштеп жүргөн кишилер бар экен да. Барганда мен өзүм жалгыз барып эме кылдым, жүрдүм семинарларга. Ошол семинарларга барганда маршруткалар, аябай көп машиналар ушинтип турчу да. Көрсө адамдар командасы менен барчу экен. А мен болсом өзүм жалгыз барчумун ошондочу. Мына ошондой группа бул жерде угуп аткан болсоңуздар, ушундай маектерге, ошондой мастер-класстарыбызга, сабактарга катышып турсаңыздар, өтө көп нерселерди аласыздар. Ооба. Албетте бул өзүңүздөрдүн структураңыздар, чакырыңыздар ошондой сабактарга, прямой эфирлерге. Анан Айжамал эже айткандай, бул компаниянын продукциясы корейский болгон үчүн корейскийге талап дагы көп. Кантип команда жыям, кантип киши чакырам деген бул азыр жок эле проблема да. Жок эле проблема. Жок эле дегенде ушу продукцияны жакшы көрүп келген адам ушунчалык көп да. Сиз просто чакырып аткан адамыңыздын талабы эмне экенин билишиңиздер керек. Кимдир бирөө продукция үчүн келет, кимдир бирөө бизнес үчүн келет да. Эгер бизнеске кызыкпаган адамга сиз бизнести предлагать этсеңиз, ал адам вообще келбейт. Ошон үчүн ал адамга продукцияны предлагать этиңиздер. Продукцияны колдонуп көргөндөн кийин, балким бизнесин дагы алып кетет. Туурабы Айжамал эже? Ооба, туура. Биринчи товарды өздөрү колдонуп көрүш керек адамдарчы. Өздөрү колдонуп көрүп, анан кийин обязательно ушундай хотя бы эч жака бара албаса да онлайн семинарларга катышып, көбүрөөк изилдеп, азыр интернетте аябай көп маалымат бар компания боюнча. Ошолорду көрүп, изилдеш керек да. Дагы да болсо, ошол онлайн семинарларды мен калтырбай ганым үчүн жана Владимир Хигай деген спонсорубуз бар да, билесиңер. Учурда азыр мен жакында эле өзү менен лично сүйлөштүм. Мен бул жерде Кыргызстандан бир эженин бир айда 1 миллион рубль алганын көргөндөн кийин сразу эле Владимир Хигайга чалдым да. Владимир, честно признайся, дедим, сколько ты получаешь, депчи. Десем, каттырып күлөт да, Айжамал, ты вот ты любопытная, депчи. Чындыгында бир айда 2 миллион рубльдан көп алат экен алчы. Представляете? Владимир Хигай, бизнес-спонсорубуз 2 миллион рубльдан көп алат экен бир айда. 10 рестораны барлардагы мындай көп доход. 2 миллион рубль деген бул почти 30 миң рубльдай, 30 миң доллардай акча да, тура? Мына кесилерге мотивация дейсизби? Ну,